Өтө ырайымдуу жана мээримдүү Алланын ысмы менен баштаймын. Ассалому алейкум, урматтуу бир туугандар, урматтуу жакшыларым. Ыймандуу жар издөө кызматыбыз сиздер менен. Ар бирибиз өзүбүздүн жарыбызды табууга, издөөгө милдеттүүбүз туугандар. Бул турмушта өзүбүз айтпасак, аракет кылбасак, анда көп нерседен өзүбүздүн жарыбызга теңибизди табуудан артта калышыбыз мүмкүн, кечигип калышыбыз мүмкүн. Эркек дагы, аял киши дагы өзүнүн теңин табууга аракет кылышы керек. Ошондой аракеттерди кылып үйлөнөмүн деген адамдар кайрылышууда. Ош областына караштуу Ноокат районунун тургуну 26 жаштагы мырзага ыймандуу жар керек. Бул боюнча мырза өзү кайрылган эмес, бирок апасы кайрылган. Мырзанын мүнөзү жөнөкөй мүнөзү, көп сүйлөбөйт. Ачык шайыр кыздарды жакшы көрөт. Карапайым кыздарды издейт экен. Андан кийинки Кадамжай районунун тургуну 36 жаштагы мырзага ыймандуу жар керек. Мырзанын бою 170 сантиметр, салмагы 78 килограмм. Учурда жумушу бизнес кылат. 5 маал намаз окуйт. Учурда бир уулдун кадырлуу атасы. Үйлөнүү максатында Ош областынан жана Баткен областынын айымдары менен, кыз келиндер менен таанышып көрүүнү каалайт. Үй бүлө куруш максатында. Урматтуу айымдар, эгерде бул мырзалар сиздердин жашыңызга, жериңизге, жашоо шартыңыздарга туура келип деле калышы мүмкүн. Бир жолу биздин WhatsApp номерге кайрылуу жасап көрөсүздөр. Биздин WhatsApp номер 0708 04 05 00. Андан кийинки Бишкек шаарынын тургуну бул айымда. 45 жаштагы айым өзүнө ыймандуу жар издейт. Айым учурда Бишкек шаарында жашайт. Убактылуу бош. Ыймандуу мырзалар болсо таанышып көрөт. Андыктан мырзалар, сиздер дагы активдүү болууга чакырам. Жана биз бир шарттуу эрежени киргиздик. Мындан ары 5 убак намазы бар. Намазды баштаган таксырлар бизге кайрылсаңыздар дурус болот, жакшы болот да. Тартип деген нерсе болуш керек экен да. Намазы бар адамдар менен иштешүү абдан жеңил болуп атат. Ошондуктан колдон келишинче 5 убак намазы бар мырзалар бизге кайрылыңыздар. Бул айымдарга тиешеси жок. Урматтуу айымдар, сиздерде болгону ыйман, Аллага болгон ишеним боло турган болсо, намазга болгон ниетиңиздер бар боло турган болсо, ошол жетиштүү деп ойлойм. Ал эми бул намаз, дават бул мырзаларга гана эскертүү жана кеңеш. Ар бир адам намаз окуш керек, туугандар, бара-бара. Ислам динди жок дегенде кармабадым деген адам 5 маал намазын каза кылбаш керек, жок дегенде. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Үммөтүм дейт да, кыяматта намаздын сурагынан жеңил чыга турган болсо, башка амалдардын сурагынан жеңил кутула алат деген. Ошондуктан намазы бар, даваты бар мырзалар, кайрылыңыздар. Урматтуу таксырларым. 0708 04 05 00. Сиздерди терең урматтоо менен Максат Бейшеев.